Ассаламу алейкум деп учурашайынбы? Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Чикаго шаары. Биз азыр дагы Бизон кафесинен чыга элекпиз. Бул жакта тамак ичип, кичине реклама кылып отурсак, телефонум чырылдап калды. Алсам иним Алмаз баке видеодон көрүп калдык, Бизон кафесинде экенсиңер, келебиз деп. Бул жака мекендештерим келип калды. Абдан сүйүнүп атам. Кандай турасыздар? Ассаламу алейкум. Биринчиден салам. Жакшы, кандай турасың? Алейкум ассалам. Биз өзүңөрдүн элиңер болобуз. Көлдөн, жетебиз Айылдаркандан грин карта менен келгенбиз. Канча болду экен? Где-то уже 6 ай болуп бартат, 6 ай болуп бартат. Кудай буйрса жакшы, акырында эми биринчи келгенде бая кыйналыштар болду. Азыр Кудайыма шүгүр. Уже бая адаптация болуп, уже акча таап эки жак башталган, уже унутулуп баштайт экен. Барачы бая биринчи кыйналыштарчы. Эми шүгүр акырындан Кудайым буйрса жазга жок трактыкты окумуш, тракка чыксакпы деген оюбуз бар. Анан пока азыр мындай жумуштар менен болуп атабыз. Кудайым буруп, Кудайым насип этсе ошол жака чыгып кетели деген ой болуп атат. Мурда Америкага чейин чыктыңар беле, чет мамлекетке? Чет мамлекетке вообще чыккан эмесмин, Кумтурда эле иштегем. Биринчи жолу чыгып атам да бияка. Биринчи жолу, Мигранттын жашоосун баштаган турбайсыңарбы? Ошол болот да, ошол. Мигранттын жашоосу. Мигрант түшүнбөсө эч ким түшүнбөйт деп постоянно айтабыз да. Ошентип айтышат экен, баягы. Бияктагылар эми мен көп Россияда жүргөндөргө жолугуп атам да. Ошо мигрант болуп киргендерге аябай жакшы экен. Биз баягы зона комфортуда жүрүп келип бияка кирип калганга кичине башы кыйын болду, бирок азыр шүгүр эми. Азыр жакшы эми. Көнүп калдыңар, Тем более грин карта менен келип турсуңар, бул абдан сонунда. Кудайыма шүгүр. Мен силер менен биринчи жолу таанышып атам. Атыңарды азыр жаттай аламбы, жаттаган? Улан, Уланды бат эле жаттаса болот экен. Ата мен көптөгөн кишилер менен сүйлөшүп атып, мындай башым адашып калат да. Бул жигиттер менен ким болот бул жигит? Мен туган кичүүнүм болот. Алдаяр. Атыңар? Алдаяр. Атым Алдаяр. Улуу балам. Элдар. Ортом балам. Элмар. Экөө үйдө азыр. Экөө үйдө. 4 балаңызбы? 4 уулум бар. 4 менен келгенсиңер, Төртөө менен. Үчөө менен келгем, 4-үнчү бияктан. Эркекпи же кызбы? Уул болсо ал деген гражданин Америка болгон турбайбы? Келди, паспорттан өйдө сразу келди бүт уже. Жакшы. Граждан Америка ошол. Булар кыргызча унутайын деген ой жокпу? Эч качан унутпагыла. Анда индилерибизге сөз берели? Кандай иштер жакшы болот? Барыңарга жакшы болот, жакшы иштер жакшы. Могу иштеп жүргөн жерге келдик, жеттик, Кудайым буйрса, Кудайым насип этиптир ушул жерге. Америкага келип, ушул жерге иштеп, ушул жерге жайгашасын деп, Кудайым буйрса келип олдук. Жакшы баары. Өкүнгөн жокпуз. Башында бир аз кыйын болду, андан кийин көнүшүп кеттик. Кыргыз любой жерге көнөт дейт эмеспи? Ошо көндүк, акырынан иштеп баштадык. Ойлогон ой максат иштерди акырындан четинен орното баштадык. Кыбыраган кырга чыгат деп коет. Молодец. Кырга чыгып баштадык акырынан. Муну улуу экемдин жардамы менен, улуу экемдин жөлөк тирек таягы менен, улуу экемдин жардамы менен акырындан байкемдин артынан эле кыбырап иштеп жүрөбүз. Жакшы. Бир тууган байкемине рахмат, улан байкемдин бир тууган улуу агамна. Сиздердин бир тууган эң күчүү инеңерби? Мен эң күчүүнүм. Эң күчүү, эң кичинекей, күчүк, мындай көкүрөк, аябай эрке, бирок эркекке окшобойт го. Скромный жигит экен. Ошо байкебиз Тарбияшында окуп атыр, Бияктар Элмар. Assalomu alaykum, менин атым Элдар. Биз дагы ошо Америкага келип калдык. Кыргызстанда жүргөндө сиздин видеоңузду көрчүмүн. Сыймыктанчым качан жолугуп калам депчи. Бүгүн ушундай күн болуптур да. Сиз менен жолугуп калдык. Ошол. Жакшы. Сен. Эң кичинекейибизге берели кана. Ассаламу алейкум кыргыз элдер, мекендештер. Алмаз баке бүгүн Кудайым насип кылыптыр ушул жолугуштуруп. Ошо Алмаз баке менен отурабыз азыр. Кудай буйрса баары жакшы, абдан сүйүнүп атам. Агаядан атайын белек алып келгем. Аны айткам, видеодон да айткам. Мен кечинде сиз видеодон TikTokко чыкты го. Багажды ачып атканда көрүп калдым да, может бизге да насип этип калат. Мына насип болуптур. Мына насип болуп, бул жактагы жигиттерге берип атабыз. Бул жакта да жигиттер отурат. Мына бул жигиттерге да берип коелучу азыр мына. Монтип жигиттер кел. Мондан алып ос тийип койгула. Алейкум ассалам. Агаядан келген, Колумбустан келген. Ошентип баарыбызга насип болуптур да. Мияктагы иштеген кыздарга бердик.
көчө күнү видеого чыккан бул жөн шоколад эмес, легендардуу шоколад. Кудайым насип этип ушундай буйрук мынакей. Тети Кыргызстандан көрүп жүрчү элек ошо алмаз оомо жолугуп каламбы деп. Насип этсе убакыт мүнөт буюрса ушун жолугуп калып турбайбыз. Жакшы, бул деген видео чыгарганда да айтпадым беле. Мыякта эми эмне деген мекендештер бар Чикагода. Кээ бирөөнү кезигебиз, кээ бирөөнү буйруп калат, кээ бирөөнү буйруп калат, таарыңыз жок болсун деп атып мына. Сиздерге буйруптур. Кудайым буйрук. Абдан сонун. Сизге да рахмат. Келип ошо жолугалы десек макул, келгиле. Жок, эмнеге жолукпайбыз? Эмнеге жолукпайбыз? Биз эмебиз да, тууганбыз да. Америкада жүрөбүз, алыста жүрөбүз, баарыбыз тууганбыз. Бирибизди көргөндө сүйүнүшүбүз керек да, чынбы, бирибизди? Ооба, конечно. Ошол Алмаз байке келип Чикагага келип бергениңизге да рахмат. Келип жолук кайсы моментте жолугуп калабыз, качан келип калар болду экен деп ойлоп жүрдүк эле. Атайын келдик да, атайын 3-4 күн. Мен ойлоп жүрчүмүн, Алмаз байкеге тракка чыгып калып жолугуп калам деп. Тракка чейин жолуктум го дейм, Кудайым берсе. Кудай берсе баары жакшы. Андай эмне сурап турабыз да. Ооба. Кудайым берсе телефон. Сурап турасыңар, телефондорду алмашып алабыз. Кудай берсе, аста койгон ой тилек максаттарың ишке ашып, тракка чыгам деп атасыңар. Тракка чыкканда тракстаптан дагы жолугабыз, Кудай берсе. Аяктан да чай пай ичип азыр деген эме кылалы. Муяктан кичине менин атыма силерге кичине тамак алып берем азырчы, силерди кетирбейм. Меню Биз мына меню бар, сизге жолугалды. Жок, жолугалы эмес. Хотя бы ортого бирдеме алып, чай пай алып деген эме кылалы. Андай болбойт. Жок, андай мен кетирбейм. Анда силер деген мияка бирдеме ала алсак макул болсоңар, анда силер менен сүйлөшпөйм. Тамаша айтчы. Эме кылалы. Давай заказ бер. Эчтеке болбойт. Мо жигиттер. Ай, ушу кичинекей жигиттер. Кичинекей жигиттер. Ой, Америкага ушундай, мен да подписчиктердин арасында ушундай кичинекей балдар бар да. Алмаз байке, мен Америкага баргым келет дейт да. Ой, 17 жашта, 12 жашта, 13 жаштагы балдар эметет да. Мен дагы тракка бар иштегим келет дейт. 12 жаштагы бала кайдагы трак? Ошентип айтып калышат да. Силердин эмне пландар бар? План боюнча бияктан Силер мектепте окуйсуңар да. Барып атасыңар мектепте? мектеп жаныбызда. Мектеп жөнүндө айтып койгочу, ошо Кыргызстандагы балдарга оор болот бекен, жеңил болот бекен. Американецтер кандай силерди принимать этти? Англисчеден кыйналып атасыңарбы? Биринчиден англисчеден кыйналган жокпуз. Келгенде эле бизге орусча переводчик жалдады. Өзүлөр, Түшүнбөгөн нерсени ошо байкеден сурап тур деп. Түшүнгөн нерсең кереги жок дейт. Түшүнбөсөң сурайсың. Кандай гаджеттер менен Канча болду эме мектепке баратканыңарга? Ошо келгенде эле биз немеде келдик? Июль 20-сында. 20-сында келдик. Анан канчасында башталды окуу? Эме августарда башталды, биз эме сентябрда. Августтун дете канчада окуп баштады? Августтун 20-рары уже окуй башташты. Канча болду? Канча убакыт болду ошо окуп атканда? Где-то 4 ай болуп калды. 4 ай болуп калды. Мына 4 ай окуп атып турсаңар, Кыргызстанда көптөгөн ата-энелер переживать этип атат. Биз Америкага барсак, кичинекей балдарыбыз бар, мектепте кантип окушат, коркуп атабыз дейт. Эмне, коркунучтуу экен мектеп? Коркунучтуу. Же жакшы экен? Биякта биринчи эме андай планшеттерди берет, ошо планшет менен иштейсиң. Мектептен жанагы китеп, ситеп бербейт, бүт эле жанагы карандаш, кагаздар өзү берет. Андан домашний забактарды эмеден калсың, жанагы планшеттерден. Үйгө домашний. Цивилизация. Жакшы, американец балдар тийишпейлиби? Американецтер бияктан тийишпейт, өзүлөрү менен бизде Экемор, Регор, анан Никамерстен бар. Никамерстер жанагы көп эле кыргыздар окуйт да. Англисчени жакшы билбеген. А Регорда жанагы англисчени жакшы билгендер американецтер окуйт. Кел эме. Заказ бергиле. Эмечи? Бирөө сага тийишсе, ал айт, ютубер Алмаз KG USA деген байкем айтам деп макулбу? Бияктан мынтип урушуп, чагышып кетсең эметет экен, детейшн берет. Ошодо кол көтөрбөш керек мен. Болбойт. Мияктан дагы бир маалымат алалы. Эмне болот? Мен келгенде мектепке кире албай жүргөм. Толук уколдор жетпей калганда, анан ошонун баарын тең алып, сентябрь айларында кирип калдым мен. Бул 16 жашка жакындап калды да. Анан баягы чоң возрастной неме кирип калып, мында баягы требуемс көп болот экен да. Ошолордун баарын аткаргандайын. Анан шап эле кирип кетти, ошо уколун алыш керек экен. Балакайлык неме эр жигитке чоң возрастка жетилип атат деген эмеде вопростор көп болот деген ошону толтуруп
ошо процесстен өткүчө кичине ожидание болду, андан уже кирип кетти. Бизде бат эле кирдиң, э? Ушул эч кандай проблема жокпу? Эч ким тийишпей элеби? Жок. Тийишсе мага айт, экөөбүз чогуу качабыз. Биринчи киргенде мага ноутбук берди. Ноутбук берди. Американ мектептеринде китеп бербейт турбайбы, чынбы? Планшет менен. Эми кээ бирки сабактарда берип калса, атак в основном ноутбук менен. Жок, эң негизгиси кыйналган жоксуңар, баары жакшы, балдар тийишпей эле, англисче үйрөнүп атасыңарбы? What is your name? My name is Элдар. Ой, молодец, мына үйрөнүп калыптыр. Эмнеси жакшы экен, баягы бизде 1-сентябрда Дордой базарды кыдырып Келе жегиле. дайындалышат го. Андай жок экен да. 1-сентябрда аябай дайындык көрөт го. Кыргызстанда андай жок экен. Баягы бала эмне кийсе ошонусу менен бара берет экен. Главный баягы знаниясы болсо болду экен да биякта. Мыякта деген Америкада свободный формада, мындай свободный форма эметпейт, анан мен дагы угуп калам, мыякта свободный, кээ бирөө жерге жатып алып деле окуй берет экен, кээ бирөө отуруп алып окуй берет экен, кээ бирөө тияка терезеге отуруп алып окуй берет экен. Ушундайбы? Ушундайбы? Ушундай. Эжелер жакшы экен да. Эжелер жакшы экен? Молодцы, мына. Билбеген. Кыргызстанда эметкен, переживать эткен ата-энелер эч кандай переживание болбогула, мына жигиттер өзлөрү айтып берди. Мектепте окуп атабыз, эч ким тийишпейт. Китеп дегенди билбейбиз, планшет менен окушат экен, баары сонун дейт. Англисче үйрөнүп атабыз дейт. Жакшы, эң сону. Иштеген кишиге эле шүгүр экен. Иштеш керек экен. Жолун табыш керек экен. Эми башында любой жерге барган кишиге кыйынчылык болот экен. Башында өйдөлдүй болот. Ошондон өткөндөн уже азыр эми шүгүр. Жакшы да. Силер дагы бир жакшы убакка келип калыптырсыңар, бир адаптационный жана периодду бүтүп, уже баардык нерсени көрүп, уже билесиңерби? Каякта өзүңөр чыгып кетсеңер табасыңар да, чынбы? Магазин кайда, мектеп кайда, площадка кайда? Бүт жерде айланып жүрөбүз. Айланып жүрөсүңөр. Сен машина айдайсыңбы? Ооба, айдайм, ооба. Ой, молодец, эмне праваны алдыңбы американский? Жок, Же кыргызстандык мененби? Меники пока что Кыргызстандык менен жүрөм азыр. Жок, эчтеке болбойт. Жаңы келди нимде эле бул декабрь 8-де кирдиңби? Декабрь 8-де кирдим. 6 айга чейин айдаса болот мыякта Чикагодан, 6 айга чейин. Ошого чейин анан Кудай буйрса анан правасын барып демирден тапшырып, Ооба. ошо жерден Кудай буйрса тапшырып. Эми аласың, кыздар тапшырып аткандан кийин сен эркек жигиттерди бат эле албай. Орусча өтсө болот. Ооба, баары жакшы. Так, канча убактыбыз бар экен? 10-15 мүнөткө дагы 1 мүнөтүбүз калды. Анда Кыргызстандагы туугандарга бир салам жолдойлу, ошо менен бүтүрөлү. Кыргызстандагы туугандарга салам, баарына баягы аттарын айтпай эле коеюн, эми баягы мени көргөндөргө баарына баягы жакын туугандарга, жакын агаларга, байкелерге, энелерге, бир тууган эжелерге, ата-энелерге баарына чоң салам. Бажаларга эмнеден баары ден соолуктуу болсун. Чикагодон салам. Сиз айткандай. Ысык салам Чикагодон. Ошо Амалбек айткандай, Чикагодан Кыргызстанга жалындуу ысык салам. Келем дегендер аман эсен жолуңар ачык болуп, жолуңарды жеңил кылып, Кудайым аман эсен келип алгыла. Иштедип жүргөндөр жетип алгыла, Кудайым буйрса аман эсен жетип келип калгыла силер дагы. Келгендерди тосуп алабыз, күтүп алабыз дегендей. Койдубузга алабыз, Кудайым буйрса Чикагага келем дегендерди тосуп алабыз. Азаматсыңар. Аябай кубанып атам. Мындай адамдар менен сүйлөшкөндө билесиң да, мындай аябай приятный адамдар болот. Сүйлөшкүн, коорашып отуруп бергим келет. Могу инишектер, азаматтар экен деп өтөтөрчү. Аябай позитивный жигиттер экен да. Кыргызстанга салам айткыла. Кое тур кичине байкеңе эме. Ушул экен да бул. Ошол аны. Биз баарыбыз тең ошентип келип калдык. Кыргызстанга салам айт, досторуңа, ата-энеге. Эме, чоң ата, чоң энеге. Кыргызстанга салам деп. Ата энеме, тайтама, бардык туугандарыма салам айтам. Анан досторума, мектепте окуп жүргөн классташтарыма салам айтам. Ошол Чикагодон ысык салам. Ысык салам. Кана Кыргызстанда иштеп жүргөн, Кыргызстан, Америкага келем дегендерге баарына тең Чикагодон ысык салам, да бир ысык салам. Девушкаңа салам айтпайсыңбы? Кыргызстанда калып калган. Айтасыңбы сен девушкаңа? Ай, койчу, көзүңөн көрүнүп турбайбы девушкаң бар. Достор, ошондой абдан сонун болду. 15 мүнөттүк видео тартышыбыз керек. Как раз канча болду? 14 болду. Баарыңыздарга абдан чоң ыраазымын. Мен моякта отуруп эле телефонум чырылдап калып, мына келгенде абдан сүйүнүп атам. Мекендештир ушинтип издеп келип калат. Кээ бирлөр дети Нью-Йоркто жүрсөм, Нью-Йоркко самолет менен учуп барышкан. Абдан ыраазы болуп экенсиң. Кыргыз эли аман болгула. Жолуңарыңыздар ачык болсун. Сиздердин үй бүлөңүздөргө абдан чоң, албан ийгиликтердин баарын каалайбыз. Жолуңар ачык болсун, Абдан койгон инилерим бар экен. Кийин Кудай буйрса дагы кезип турабыз, чалышып турабыз. Агаяга келесиңер менин үйүмө конокко.
барабыз да, конечно, барабыз. Жакшы. Буюрса барабыз. Жакшы. Кел шоколадтан алгыла. Ак жол кийинки эфирден жолуккуча саламатта болуңуздар. Как раз